Менин кесибим геолог аттуу дилбаян жазуу сынагына Эсентур Бакаев да катышкан. Өзү география сабагына кичинесинен кызыкканы үчүн эжеси катышып көрүүнү сунуштаган. Учурда 1-орунду алып кубанып турган чагы. Геология тармагына кызыгам. Географиядан олимпиада баргам. 2 жыл катыштым олимпиадаларга. Баян жазганга мага жеңил эле болду. Бир жарым күн кетти. Ошондо эле жазып үлгүрдүм. Бүгүн аябай сүйүнүп турам. Бул жака рахмат. Ушундай уюштуруп турганына. Эсентур менен биргеликте сынакка 300дөй бала 7 дубандан катышкан. Уюштуруучулардын негизги максаты жаштарды геология тармагына тартуу жана аны өнүктүрүү. Конкурс 1 ай убакытка созулуп, жеңүүчүлөрдү аныктоо кыйынга турган. Жаштардын арасында түшүнүктөрү жок, элдердин арасында түшүнүгү жок, геолог деген эмне экен депчи. Ошол үчүн окуучулардын арасында 5-класстан 11-класска чейин, 5-11 класс аралыгында окуучулардын арасында дилбаян сынагын жарыяладык. Менин кесибим геолог деп. Дилбаяндарды комиссиянын мүчөлөрүнө да таңдоо өтө оор болду. Бүттүгү татыктуу дилбаяндар жазып чыгыштыр да менин кесибим боюнча деп. Сынак геологияны өнүктүрүү фонду тарабынан уюштурулуп, ага Борбордук Азиядагы Америка университети көмөк көрсөткөн. Жеңүүчүлөргө сертификат, грамоталар тапшырылды. 1-орунду алган окуучу 40%, 2-орун 30%, 3-орунду ээлеген окуучу 20% жеңилдетүү менен Борбордук Азиядагы Америка университетинин колдонмо геология факультетинде окуй алат. Балдарды ушул геологияга илимине тартуу максат болгон. Бул ойлойм, бул биринчи саамалык, ошон үчүн анча-мынча кемчиликтер болушу мүмкүн, бирок жалпысынан жакшы өттү деп биз бер жактан эсептейбиз. Себеби деген биз азыр ушул геология өнүктүрүү фонду менен аутсанын ортосунда меморандум түзүлүп жатат. Биз ал меморандумдун негизинде ошо геология боюнча мектеп ачабыз балдар үчүн. Ошол мектепте биз балдарга геологиянын негизин үйрөтүү, окутуу боюнча иштерди алып барабыз. 1-чи республикалык сынак 15 майда жыйынтыкталган. Бирок ага карабастан уюштуруучуларга окуучулар тарабынан дилбаяндар азыркы күнгө чейин келүүдө. Алар сынактын кийинки этабында каралат. Ошондой эле эми конкурс жыл сайын уюштурулуп турмакчы. Теорию и практику, что значительно расширит представление. Карлыгач Асангулова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. И обучение будет совмещать